Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл. Мен бүгүн сиздер менен кантип электрондук почтаны ачабыз, ошону телефондон кандай кылып колдонобуз көрсөтүп берейин деп чечтим. Биринчиден, телефонуңуздун менюсуна киресиз дагы. Эгерде Chrome бар болсо, Chrome'ду ачасыздар. Интернет деген жерин ачып аласыздар. Бул жерде менде интернет ачылуу, Facebook'ка кирилип турат. Андан сырткары бул жерден мен ал жерге www.mail.ru деп белгилеп аламын. Перейти дегенди басам. Mail.ru сайтына кирдим. Бул жерде электрондук почтаны ачуу үчүн почта деп жазылып турат. Анын жанында регистрация. Ошол регистрация деген жерди басамын. Бастым. Ал жерге аты жөнүмдү жазамын. Эгерде Назгүл деп жазамын. Сатаевамын. Туулган жылыңарды унутпаңыздар. Мен бул жерде жөн эле багып жазып аламын. Биринчи деп өзүңөрдүн туулган айыңарды, жылыңарды тууралап жазып аласыздар. Бул жерде мен жылды болгон эле бир санды ала берейин. Так, пол женский деп коеюн. Эми өзүмө электрондук почтага ат тандап аламын. Ал жерге мен латын тамгалары менен жазып көрсөтүшүм керек болот. Оку дигитал деп көргөзүп коеюн. Онлайн оку дегенди билгизет. Ал жерде Mail.ru'га каламын. Ошо бойдон Mail.ru бул жерден Mail.ru басаңар, кандайки бул жерден Mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru дегендерди тандап алсаңыздар болот. Эми мен бул жерге пароль киргизип алам. Паролду болушунча жакшыраак, узунураак паролду кыласыңар. Же унутуп калбаш үчүн бир жерге жазып алыңыздар башында. Же өзүңөр дайыма көп сүйлөгөн сүйлөмүңөрдү айткыла. Балам кел бери дегениңдү. Мен мектепке барам. 2, 3 ушундай өңдүлөрдү жазасыздар. Мен бул жерден азыр мен көрүнүп тургандай кылып жазайын. Мен онлайн окуйм деген сүйлөмдү жазып алдым. Ошондо көрдүңөр, надежный пароль деп берди, узунураак болгон үчүн. Эми бул жерге жашаган жериме тийиштүү болгон телефон номеримди беремин. Телефон номерди берсем, ал жерге азыр звонок келет. Мынакей, меники Германияда жашаган үчүн мен Германиядагы номеримди берип жатам. Эми зарегистрироваться деген жерди басамын. К этой информации относится имя пользователя деп коет. Аны мен деген позже деп коеюн. Так, мен робот эмесмин деген жерди дагы басасыңар. Эми бул жерге азыр мага звонок келиш керек. Ошо мынакей звонок келип жатат. Мынакей мен номерди акыркы 6 санын жаттап калдым. Же баракка жазып алдым. Анан бул жерге ат дегенди басып коеюн. Звонок кетип туруп, өчүп калды. Кайра артка келемин. Мынакей мен акыркы сандарын мен жаттап калдым. 902. Аны кагазга жазып аласыңар, же болбосо кайра артка чыгып, акыркы келген пропущенный звоноктордон карап, шашпай жазып алып туруп, кайра бул жака кирип жазсаңыздар болот. Өчүп калбайт телефондон. Эми продолжить дегенди басамын. Продолжить кылдым.
Эми бул жерге өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, же башкаларды настройкалардан коюп, мына ар кандай гүлдөрдү же мышыктын сүрөтүнбү же өзүңөрдүн башка жерде сүрөттөрүңөр барбы, телефондогу ошол жерден коюп алсаңыздар деле болот. Аны кийинчерээк мен өзгөртүп алам. Азыр бул жерден бул сүрөт менен мен кире берейин дагы. Жок, резервный почтаны кошпоймун. Же болбосо эгерде паролду кийин унутуп калсаңар, кошулуш үчүн атайын дагы бир керектүү болгон почтаны кошуп алсаңар болот. Мына отмена кылып коеюн, бул жерден кайра чыгайын. Мынакей, бул менин почтам. Почтам ушундай болуп ачылып калды. Мен сүрөттү алмаштырып алдым, аркасында фон ушундай болуп көрүнүп калды. Мынакей, чоңойтуп көргөзөйүн, мынакей. Же кайра мындай буруп көргөзөйүн. Буруп көргөзгөндө мындай чоңураак болуп көрүнүп атат, мынакей. Эми бул жерден мынакей входящий деген жерге мен почтаң ачылды деген сообщение алдым. Эми бул жерден жазганды үйрөнөм. Могу жерде кичинекей бурчта, сол жакта бурчта написать письмо деген жерден басып, мына кирдим. Эгерде мурда бирөөлөрдөн электрондук адресин алган болсоңуздар, ошол жерге мынакей буга электрондук бирөөнүн адресин аласыздар. Темасы сабак, бүгүнкү сабак деп жазсаңыздар болот. Ал жерге эгерде материалдар менен бөлүшкүңүздөр келсе, прикрепить файл деген жерден мынакей бассаңыздар, мынакей мүмкүнчүлүктөр чыкты. Ошол жерден файлды ачып, бир папканы, керектүү папканы ачып, файлды тандап кошуп койсоңуздар, бул жерге кошулуп калат. Анан бул жерге мен катымды жаза баштасам болот. Мынакей катты жазам. Так. Катты жазсам, кайра мындай узундан кылып алайын. Узартып бул жерден, антпесе мен жазчуларым көрүнбөй калып атат. Мынакей видеого кирип кетти. Мен бул жерге салам достор, эртең сабак саат 7:00 башталат. Zoom'да жолугабыз деп текстиңерди жазып алып туруп, кайра бул жерден акырын мынакей чыктыңар. Бул менин аты жөнүм калды. Эми отправить басасыңар. Отправить. Ошо менен ал кетти. Ошентип электрондук почтаңар дагы даяр болду. Эмне үчүн бул электрондук почтаны эмне кылабыз? Кийинки күндөр баарыбыз тең Zoom'га катталып, Zoom аркылуу сабактарды өтүүгө туура келип жатат. Ошого көпчүлүктүн суроосу менен бүгүн мен электрондук почтаны кантип ачабыз ошону көрсөтүп бердим. Бул электрондук почтаңар Zoom'ду пайдалануу үчүн ага да катталыш керек. Катталууга бул электрондук адресиңер керек болот. Ушул электрондук адрестин паролун дагы унутпай, кайра кирип, ушул жерден катталып жатканда ссылка алып, ошол аркылуу Zoom'га киресиңер. Болгону ушул азырынча силерге дагы бир кичине болсо дагы жардам бере алдым деп ойлоймун. Ага чейин сак саламатта болуңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Бизге абонент болуп кошулуп, жаңы видеолорубузду биринчилерден болуп көрүңүздөр.